партиялык жетекчиликтин коррупцияга малынганы дагы мен көп көрдүм да. Эми бардык нерсе Кудайдан, маңдайга жазылганын көрөрбүз. Жаштар айткандай кидать этишти да, мындайча айтканда. Баары бүткөндөн кийин кылычты тиги ташка чаппай эле коюш керек да, туурабы? Көчөдө калган жокмун, Кудайга шүгүр. Саясий интригаларга сиз быштыңызбы негизи? Мен жөнүндө көп эмес. Ал жерде 200-300 компания бар. Менин ушу убактым болуп калган үчүн ал жерде мен кризис менеджермин. Дамир айым, саламатсызбы? Саламатсыз. Ортодогу 5-6 жылдык тыныгууну эске албаганда, сиз жогорку кеңештин 2 жолку чакырылышынын депутаты болдуңуз. Мамлекеттик кызматтарда иштедиңиз. Анан эми сизди кайда, эмне менен алек болуп жатат деп жалпы баягы электорат, коомчулук ойлонгуча кайрадан эле парламенттик шайлоодон өзүңүздү көргүңүз келип жаткан экен. Былтыр 2020 жылы дагы парламенттик шайлоого катыштыңыз эле. Анан ой жаралат, негизи парламенттик трибунаны сагындыңызбы? Же 6-чакырылыштагы кесиптештериңиз жөнүндө көбүрөөк сын пикир айтылып аткандан улам мен өзүмдү көрсөтсөм, бир башкаларга үлгү болсом деген бир ички амбицияңыз ойгондубу? Жок, амбиция деле жок. Бул жерден мен ошо иштеп берсем, тажрыйба Кудай буйруса бар. Мыйзам жазуу менен жакшы мыйзамдарды жазса депутаттар, анан ал мыйзамдар иштей турган болсо, бул элибиздин көйгөйүн бир топ чечип коет да. Мынакей ошондой кылсам деген багытта, ошондой максатта, элим үчүн иштесем деп мынакей баратамын. Эми чынын деле айтканда, сырттан караганда, ошо 6-чакырылыш мындай көбүнчө өзүнүн нукура вазифасын аткарган жок. Анткени депутат болгон адам сөзсүз түрдө мыйзам жазуу менен алектениш керек. Жана ошондой эле жазылган мыйзамдардын эмнеге аткарылбай атканы ошону контролдош керек. Бирок тилекке каршы ушундай бир мүмкүн саясий кырдаал курч болгондуктанбы, же улам өзгөрүп тургандыктанбы, же тажрыйбасы жок депутаттар келгендиктенби, же болбосо алардын мындай көп деле мындай алдына койгон максаттары башка болгондуктанбы, билбейм. Бирок чынын айтканда, ушундай бир мыйзамды талкуулап, же болбосо долбоорлорду талкуулап, ушундай бир керектүү бир нерселерди айтып атканын чынын айтканда мен көргөн да жокмун, уккан да жокмун. Ошон үчүн мен ойлойт элем, азыр деле ошо бараткан талапкерлер ошо эмне үчүн депутат болом деген суроого биринчи жооп бериш керек. Өзүнүн алдында, Кудай алдында, эл алдында дегендейчи. Анткени бул депутаттык вазифа, бул мыйзам жазуу. Анан кийин мыйзам эмес, башка нерсесин билбей деле элдер ошо мандат алганы баратат да. Эми ал мандатты кандай негизде пайдаланат, ошо элге жардамы тиеби, же жөн эле баягы той ашта депутат деген баягы наамы калабы, ошо менен жүрөбү белгисиз. Ошон үчүн мен ойлойт элем, чынын айтканда, депутаттардын баары ушундай бир тажрыйбалуу, мыйзам жазганды билген, ошо эле саясий бир салмагы чоң адамдар келсе, мен ойлойм депутаттык вазифа аткарылмак. Эми депутаттын вазифасы бул эң негизгиси мыйзам жазуу. Анан кийин ошол мыйзамдарды иштетүү. Алар өздөрү иштетпейт, бирок ошону кандай иштеп атканын, эмнеге иштебей атканын, мына ошолорду контролдош керек. Бирок биз 6-чакырылыштан тилекке каршы аны көрө алган жокпуз. Ошон үчүн мындай азыркы чакырылышка ушундай бир тажрыйбалуу, мыйзам чегинде бардык нерсени чече турган, саясий салмагы оор бир талапкерлер депутат болуп келет деген ишеничте, жалпы элибиз дагы. Мен ошон үчүн айтат элем, мен өзүмдүн эмнеге барып аткан себебим бул бир гана себеп, ошо элим үчүн иштеймин. Жана ошондой эле өзүм жазган бир 25-30 мыйзам жазганмын. Мына ошолордун көбү мындай керектүү деңгээлде иштебей атат бүгүнкү күнү. Мына ошону карап, ошолорго иштегенге бир шарт түзүп, ошо өкмөт менен чогуу бир ошолордун үстүнөн иштейли деген негизде баратамын да.
Сиз буга чейинки жогорку кеңештин чакырылышына партиялык тизме менен келдиңиз да. Бул ирет болсо кичи мекениңизден бир мандаттуу округ аркылуу бара жатасыз да. Анан мындай чечим кабыл алышыңызга эмне түрткү болду? Же партиялардан чакыруу сунуш болбодубу? Же партиялык тизме менен парламентке келе албашыңызды сездиңизби? Же дагы башка кандай себеби бар? Негизи азыркы аттанып атат, 20 партия аттанып атат, ошонун 50% мага сунуш беришти. Бирок чынында айтканда, ушу аялдарга ошо партиянын тизмеси менен барган ыңгайлуу болуп турат да, ошол чакырылыштачы. Эмне дегенде, мурун баягы тизмеге кирген айымдардын көлөмү 30% боло турган болсо, ал эми азыр мандаттын 30% айымдарга тиет да. Алар канча добуш албасын, эркектердики өзүнчө бааланат, аялдардыкы өзүнчө аныкталып бааланат. Ошон үчүн албетте мен партия менен барган туура эле болмок, өзүмө да жеңил болмок. Бирок мен жеңил жолго түшкөн жокмун. Анткени билесиз, мен 3 чакырылыш ошо партиялык тизме менен бардым. Ал убакта ыкма ушундай болчу. Бирок ошо биздин өлкөбүздө партиялык негиздеги шайлоолор бир жөн эле ошо шайлоонун алдындагы эле элдин жыйналган тобу болуп калып атпайбы? Бул шайлоодон шайлоого чейин эле партиялар өмүр сүрүп атышат. Кийин ал партиянын аты деле көп угулбай калып атат, туурабы? Өтпөй калган партиялардынчы. Ал эми Европа өлкөсүндө партиянын ичиндеги адамдар эмес, ал эми партиянын идеясы, стратегиясы, анын чакырыктары көп ролду ойнойт да. Бизде болсо бүгүнкү күнү ошо партиянын лидерлеринин тегерегинде топтор жыйналып атат да. Ошон үчүн баягы партиялык жетекчиликтин коррупцияга малынганы дагы, ал жерде алардын өз кызыкчылыгын баягы көздөп, көмөштү өзүнө тартып аткандарын дагы мен көп көрдүм да. Ошон үчүн мен бул жолу ошо өзүмдүн регионуман чыгайын деген оюм ошо боштондук болсун мага. Биринчиден партиялык негизден дегендей биринчи максат. Экинчиси ошо эң негизгиси, мен ошо элиме өзүм каалагандай иштеп берсем экен. Анткени мурун баягы партиялык тизме менен барганда бүт өлкө боюнча иштечүбүз. Биз бүт район, областтар боюнчачы. Мына азыр баягы чачырабай, мындай компактуу райондордо, 3 райондо иштейбиз. Ал жерден мынакей элдин дагы мындай сыноосунан өткөнгө жеңилирээк да, анткени башка жерге эмес, биринчи ошол өзүңдүн шайлоочуларыңды баягы ыраазы кылышың керек. Алардын көйгөйү менен иштешиң керек. Анан кийин жанагындай саясий боштондук бар. Ошо эң негизги максатың, ошо элиң сага ыраазы болсо, ошол 3 райондун эли ыраазы болсо, ошо өзүң вазифаңды аткарганың болот да. Эми бирок албетте, баягы мен жана айтып кетпедимби, депутаттын мыйзам жазуу эң негизги вазифа депчи. Ошол жерде мен ошо элим үчүн жалгыз эле 3 райондо эмес, бүт жалпы Кыргызстанды камтый турган, жалпы Кыргызстанга элине ийгилик алып келе турган мыйзамдарды жазам, жана ошондой эле ошол функцияны аткарам да. Ал эми негизги жанагындай сөзсүз түрдө 3 район менен мисалы ай сайын барып жолугуп, өзүмдүн шайлоочулардын атасы дагы, апасы дагы, бир тууганы дагы болом да, мындан ары Кудай буйруса өтүп калсам да. Жакшы. Негизи бир мандаттуу шайлоо округдарында көп учурда билеги дагы, анан каражаты дагы көп мырзалар ат салышып жаткандыгын байкоого болот. Баягы республика боюнча жалпы тенденцияга анализ кылып көрө турган болсокчу, ана сиз дагы ошондой тобокелчиликтен чочулаган жоксузбу? Жигиттерге намысты алдырып жиберем деп мындай корккон жоксузбу? Эми бардык нерсе Кудайдан, маңдайга жазылганын көрөрбүз. Бирок жанареки мурунку системада, мурунку эски баш мыйзамда тобокелчиликтер көп болчу бул боюнча. Анткени ошо жерде жана көп капчыктуулар, чоң капчыктуулар, сиз айткан, алар барып 20 кишини жете турган, 20 кишини сарптай турган ошо акчаны
партиялык кассага салып коюп эле анан өздөрү үйүндө отура берчи. Анан ошентип эле баягы партия топтогон жалпы мандаттан сөзсүз түрдө алышчы. Анткени алар тизмеси алдында болчу. А мына азыркы учурда бул тобокелчилик аз. Анткени жокко тете десем болот. Бир четинен эмне дегенде азыр ар бир партиябы же болбосо бир мандаттуубу ар бир жаранга, ар бир талапкерге добуш берилип атат. Ошон үчүн канча миллиондогон акчаны ошол партияга берсе дагы бул эгерде добуш албаса бул талапкер өтпөйт. Бул биринчиси. Экинчиси, албетте сиз туура айтасыз, тобокелчиликтер бар. Анткени жанагы эле чоң капчыктуулар бүгүнкү күнү өзүнүн кадыр баркы жок, тажрыйбасы жок, эл менен карым катнаш жасабаган жана чоң капчыктуулар бүгүн үйүндө чуркабай эле жөн эле тынч эле отурушат. Анткени алар сатып алам деген чоң өзүндө бир уверенность бар да, ошо акчасын дайындап атышат сатып алгангачы. Мен ойлойм, бул ыкманы мынакей бүгүн биздин өлкөнүн жетекчиси президент абдан катуу бир көзөмөлгө алам деп ушундай бир уран чакырык коюп атат, таза шайлоо депчи. Эгерде чын эле ошол практикада боло турган болсо, жанагындай чоң капчыктуулар такыр өтпөйт деп ойлойм. Анткени бул жолу элибиз да башкача болуп калды да. Анткени элибиз күтүп атат ошо мындайча айтканда татыктуу бир кандидатка, талапкерге добуш салабыз деп атат. Эми бирок баягы бардык нерсени чечүүчү маселе бул эртең добуш беребиз деген шайлоонун алдындагы түн болот. Эгерде ошол убакта эле баягы таратып жибербесе, жанагындай подкуп кылып акчаларды, мен ойлойм бизде таза шайлоо өтөт депчи. Эми ошо таза шайлоо өтүш үчүн сөзсүз түрдө биздин элибиз ошого дайын болуш керек. Сатылбаш керек, сатылбаш керек. Жана сатып алам деп аткандарды президент айткандай аларды колго чабыш керек. Жаңылбасам, сиз 2 жолу тең КСДП партиясынын тизмеси аркылуу парламентке келдиңиз да. Былтыр эле 2020-жылы Кыргызстан партиясынын байрагын тандадыңыз окшойт. Анан адатта ошо партиялык миграция негизи шайлоонун алдында эле мындай кескин өсүп чыгат да. Мисалы, бир эмес, бир 5-6 партияга секирген учурлар кездешип калат. Бул бизде партиялык система өнүгө албай жаткандыгынан кабар береби? Болбосо сиз деле КСДПга мүмкүн өзгөргөн партияга бармаксыз да былтыр? Эми чынын айтканда, мен жана башында айтып кеттим, партия системасы биздин өлкөгө, элибизге мындай жакшы бир калыптана элек да. Ошон үчүн азыр баягы тиги партияга, бул партияга барганда ошо талапкерлер булар идеянын аркасынан эмес, а именно шарттары кандай экен, ошонун башында ким турат экен, анан кийин мүмкүнчүлүктөрү кандай деген негизде барып атышпайбы? Ошон үчүн ошо бизде, ошо Кыргызстанда партиялык система калыптанган жок дегенди аныктайт. Бул бир. Экинчиден, сиз туура айттыңыз, мен 2 чакырылышта тең КСДП менен бардым. Азыр деле мисалы ошолордун мындай мүчөлүктөн чыга элекмин бүгүнкү күнгө чейин официалдуу түрдө. Бирок эмнеге мен Кыргызстан менен барганымды албетте мен айтканмын, бирок дагы бир жолу айтып кетейин. КСДП партия эмес, анткени партияда көп кишилер бар. Чын айтканда бул түптөлгөн, вот жанагы мен айткан ыкмадан сырткары түптөлгөн бир 2 партия бар биздечи. Анан ошол партиялардын бири ошо идеялары үчүн, ошол партиялаштарым менен ошо канча жылдан бери бир туугандай болуп калганым үчүн ошо жүрдүм да ошо жердечи, ошо таламын талашы башкача айткандачы. Бирок партиянын кээ бир ошол убакта бийликте турган, мындайча айтканда ачкычты ары бурап, бери буранга мүмкүнчүлүктөрү бар шылуундар, ошол мени өздөрү баягы орусча айтканда, жаштар айткандай кидать этишти да, мындайча айтканда. Эмне дегенде, сиз билесиз, мен партиялык системадан, ошо КСДП партиясынан мен өкмөттүн жетекчилигинде иштечимин, вице-премьер-министр болуп. Анан кийин ал жерден эч кандай аныктамасы жок, эч кандай мындайча айтканда объяснение жок, жөн эле мени кызматтан кетиришти.
ошондо чакырып болсо деле ошо каталар болсо каталарды айтып, албетте каталар жок болгон. Мен жакшы иштеп аткам. Ким чакырыш керек эле? Эми партиянын жетекчилиги бар да. Бул Атамбаев, Алмаз Шашы? Же Атамбаев чакырыш керек болчу, же болбосо ошореки Раматтылык Чыныбаковну чакырыш керек болчу, же болбосо политсовет деген бар, ал чакырыш керек болчу. Алар айтыш керек эле да. Мисалы, ушундай деп, мондай негизде ушундай чечтик деп. Мен ошореки өзүм кызматтан кеткенимди өзүм ошо сайттардан окудум. Билген да жокмун да. Анан эмнеге экени негизделген да жок да. Жөн эле кеттим да. Өзүңүз сурап көргөн жоксуз? Эми кетип калгандан кийин сурап баягы эки баары бүткөндөн кийин кылычты тиги ташка чаппай эле коюш керек да, туурабы? Бул эмнени белгилейт? Бул ошо мен ошореки партияга эмес, а ошол убакта бийликте турган топко жаккан жокмун. Анткени мен чындыкты бетке айтчумун, өзүмдүн дайыма пикирим болчу. Ошол эле учурда көп жанареки жетекчиликте жүргөн кээ бир адамдардан мен салмагым оорураак болчу. Мына булар саясий жана пространствону просто менден тазалаганды булар туура көргөн да ошол убактачы. Анан кийин Кудайга шүгүр деш керек. Эми баягы көчөдө калган жокмун, Кудайга шүгүр. Ордум бар, саясатта дагы, өлкөдө дагы, элдин жүрөгүндө дагы өзүм ордум бар. Ошон үчүн мен ойлойм, кийинки шайлоодо, сиз айткан 20-жылкы шайлоодо ошо жана Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаев мурун эле 2015-жылда чакырган. Андан кийин да чакырды. Анан кийин мен өзүмдү ошо саясатка келүү максатында айтып атпаймынбы, эгерде мурун ушундай ыкма болсо, мен өзүм жалгыз кетмекмин. Ал убакта партиялык гана негизде тизме менен кетиш керек болчу, ошон үчүн Кыргызстан партиясына баргам. Мурунку бийликте Сооронбай Жээнбеков президент учурунда чакыруу болгон жокпу? Анткени сиз ошол учурда дагы бир топ убакыт, мисалы, кызматсыз жүрдүңүз да, тажрыйбаны колдонолу деп сунуш түшпөдүбү же түшкөн сунуштар сизди канааттандырбадыбы? Жок, сунуш түшкөн жок. Анткени мен жана айткан адамдар, менден арылуу максатын көргөн адамдар, ошореки саясий чөлмөк деп коебузбу, пространство, мейкиндикти, саясий мейкиндикти менден тазалайын деп, ошо регионалдык мейкиндикти, саясий мейкиндикти тазалайын деп абдан катуу жамандоо иштерин жүргүзүп, мага бут тозуп, ошореки даже мен жаман көрбөгөндө эле ошо мүмкүн мен эми мурун ойлодум, Атамбаев кандайдыр бир туура эмес бир информация жетип жаман көрүп калып ушундай болду десем, кийинки президент Жээнбеков деле ошондой болду да. Мен муну билемин, кимдин колунан келгенин, ким эмне жасап атканын баардык нерсе угулат, өзүңөр билгендей. Бүгүн айта албайсыз ким? Эми айтпадымбы жана регионалдык негиздеги менден ошо бийлик талашкандар, менден ошо мейкиндикти тазалайм деген ошол өзүмдүн эле партиялаштарым, өзүмдүн эле ошореки фракциялаштарым, өзүмдүн эле ошореки бирге жүргөн дос баягы сөрөйлөр ошону жазашты да. Ак үй, көк үйдөгү саясий интригаларга сиз быштыңызбы негизи? Мен ойлойм быштым деп. Мен көп нерсени көрдүм, а эң негизгиси бул жанагы предательство, бул чыккынчылыкты өзүнүн максатына жетүү үчүн адамды каралап, ушундай бир туура эмес кадамдарга барган адамдарды бир карасаң алар сулуу, ушундай укмуш сону сүйлөп атышат. А жасаган иштерин көрүп ушундай бир жиркеничтүү да. Ошон үчүн көбүнчө эле мен мурун эмнеге ушинтип айтат деп ойлочу элем. Саясатта достук болбойт, саясатта кызыкчылык болот. Анан кийин ал жерде абдан бир мындай саткын болуш керек саясатчы болушуң үчүн деген сөздөрдү угуп жүрдүм эле да. Бирок мен дайыма ошол убакта да айткам, азыр да айта алам да. Саясатта болобу, каерде болобу, адамгерчиликтүү бойдон өзүңдүн принциптериңди сактап калса болот. Айтыңызчы, ошол учур, мисалы, чыккынчылык деп жатасыз, саясий интригалар учурунда сиз ал абалдан кантип чыгып кеттиңиз? Анткени күтүүсүз кызматтан кетиш деле адам үчүн, баягы саясатта, бийликте жүргөн киши үчүн, мисалы, мындай өтө оор болорун өздөрү деле моюнга алып калышат да.
чынын айтканда өтө оор болот экен ар бир кишигечи. Аял болгондуктан тем более, анткени биз эмоционалдуу келет эмеспизби? Кээде баягы дос кызыңыздын сатып кетсе андан кыйын болот. Жок, эми кызмат деле атаңан калган жок, туурабы? Бир убакта аягы болот. Мен муну туура эле түшүнөм. Бирок ошону адамгерчиликтүү негизде чакырып, айтып, ушундай чечим кабыл алынды, саясий партиялык, например, кеңешмеден же башкадан, же болбосо президент айтты деп эле жанареки сайтка чыгаардын алдында эле мени предупреждение кылып коюшса, мен таарынбайт элем мынчачы. Анан кийин элестеткиле, мен чуркап тиги жумуштарды кыдырып жазап атсам, анан кийин сайтка жумуштан кетирди деп чыгып калса, бул кандай? Шок болуп калдыңыз. Шок, конечно, болдум. Анан кийин, бирок кийин билдим булардын ошол интриганын аркасынан ким турганын, эмне болгонун. Бирок ошол адамдар мен таба эмес тобо жакшылык деле көрүшкөн жок. Ошо эч кимге жамандык жасабаш керек да. Анан кийин эми кантип чыктың деген суроону берип атасың. Албетте үйдө жата берсең, ошол эки баягы өзүңдүн жана кайгы капаңа бериле берсең, албетте бул ден соолукка да өтө зыян. И тез баягы восстановление боло албайсың да. Ошон үчүн мен биринчиден спорт менен алектенем. Бул бир мага жардам берди. Экинчиден менин сүйүктүү ишим бар. Ишкерчилик, мен профессионалмын өзүмдүн ишимде. Мына ошо менен өзүмдүн убактымды жанагы кайгы капага мындай берилбей, ага убакыт жок болгондой кылдым да. Мен полный заполнение кылдым да. Анан үй бүлөм, мынакей үй бүлөм көп жылдан бери үйдө жок болчумун. Мисалы мен ошол жумуш кызматтан кеткенден бир көп жылдан бери салынбай турган үйүмдү бүтүрдүм. Бул деле өтө чоң жумуш, билесиңер. Үйгө келип үйүмдүн жумушун жасап, сыртка чыгып жанареки өзүм ишкердик жумушумду жасап. Анан бирок сиз туура айтасыз, мен саясатка ушундай бир таарындым да, кетип калдым мен. Мен где-то бир 3-4 жыл такыр эле болгон жокмун. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Подпольега кирип кеткендей болдуңуз. Анткени мен ушундай көңүлүм да калды да. Бул жөн эле баягы адамдардын жөн эле сулуу сөздөрүн айтып, ишке келгенде такыр башка болот турбайбы? Бул чыккынчылык ушундай болот турбайбы деп ушундай көңүлүм калды эле да. Бирок баягы көңгөн адат калбайт дегендей, дагы эле мынакей убакыт өткөндөн кийин кайра эле баратам саясаткачы. Эми мен ойлойм, мынакей мен ушундай теңсиздикке, ушундай туура эмес иштерге бөгөт коем. Мындайча айтканда, мындай справедливый иштерге, ошондой элди да ошондой бир үгүттөп, жанареки туура эмес бир көйгөйгө учурап калгандарды, ушундай обиженный адамдарды, көйгөйлөрүн чече албай аткан адамдарга ошолорго жөлөк болом. Ошолорго чындыкты издөчү болом. Ошолорго жардам берем деп баратамын. Сизди баягы вице-премьер катары сиз Кыргызстанда мындай социалдык секторду тейледиңиз. Бул мындай айтканга оңой болгон менен аябагандай түйшүгү көп, проблема толуп атат бул сектордо. Анан бул маселени чечүүдө сизде бир аналитикалык туюм, анализ күчтүү болчу деп калышат да. Анан эгерде азыркы бийлик сизге сунуш берсе, мүмкүн берген чыгар, эми азыр аны биз билбейбиз да. Барып иштөөгө даяр белиңиз? Биринчиден мага эч ким эч кандай сунуш берген жок. Экинчиден, эгерде сунуш түшүп калса, каякта болбосун, эгерде мен керек болсом, элиме, өлкөмө мен каякта болбосун иштеп бергенге даярмын. Ошон үчүн айтпайм, раз маган бийликтен сунуш түшпөгөндөн кийин мен момундай депутат болуу аркылуу ошо элим үчүн иштейм деп баратам да. Эгер сыр болбосо, ошол электоратыңыздын канча пайызды добушун ала алам деп жатасыз? Анткени сиз баягы анализ жасап, мониторинг жасап, мындай реалдуу ой жүгүртө билген кишисиз да. Эми Кудайга шүгүр, баягы убагында 10 жылдан ашык мен саясатта жүрүп калдым. Ошондо айткан сөздөрүм, жасаган иштерим элдин еще көңүлүнөн, эсинен кетпептир. Анткени кийин мынакей 5-6 жыл саясатта болбосом деле, мен элим менен тыгыз иштеп, алар менен бирге болгонго аракет кылдым.
Ошон үчүн элим чынын айтканда мен өзүм кичимекенимдеги менин тарапташтарым, менин колдоочуларым ушулар айтышты. Сен партияга барбай эле кой, улам бир партияны колдоп жүрөбүз канча жылдан бери, эми азыр жеке өзүңдү колдойлу депчи. Ошон үчүн да ошондой барып калдым. Эми мониторинг албетте жүргүзүп атабыз. Социалдык жанагы опрос деп коет, Кудайга шүгүр, жакшы. Бирок эми баягы мындайча айтканда мен утам дегенден, ушундай бир уверенный сүйлөгөндөн алыспын. Баары Кудайдын колунда, анан кийин экинчи биздин шайлоочулардын колунда. Кандай болбосун, эми биз ишенич менде бар, өтөм дегенчи. Анткени элдин алдында чыкканда эл дагы ошондой мени ошондой ишендирип атышат да. Биз сени менен биргебиз депчи. Мага бул өтө керек нерсе эле. Азыр ошого ишенип турам. Кудай буйруса депутат болуп калармын. Эми ар кандай болуп калышы мүмкүн. Жанагындай шайтандын оюндары болуп калышы да мүмкүн, туурабы? Эгерде андай болуп калса, мүмкүн өтпөй деле калар. Бирок мен ошо өзүмө бир мейкиндик түзүп атам да. Кийин дагы эгерде депутат болуп парламентке келбей кала турган болсом дагы, мен өзүм саясий мейкиндик түзүп, мындан ары мен элим үчүн бардык жактан активдүү иштейм. Ошо элдин көйгөйүн коргойм, алардын укуктарын коргойм, алар менен бирге болом деген ушундай бир өзүмө чечим кабыл алдым. Өтсөм жакшы, өтпөсөм деле эл үчүн иштей берем. Сиз саламаттык сактоо министри катары дагы мындай Кыргызстанда бир оор татаал учурларда иштеп калдыңыз да. Азыр болсо саламаттык сактоо сектору могул пандемиянын шартында өтө өзү дагы ооруду, эл эле эмес, өзү дагы ооруган абалда калды. Анан сиздин оюңуз боюнча ушул тармакты дарылап, мындай бир туура диагноз кое турган жагдай бул түздөн түз бул тармактын жетекчисине тиешелүү нерсе. Анан эгер жаңылбасам, сизден кийин бир топ эле министрлер алмашты окшойт. Кайсы кесиптешиңиздин иши сиздин көңүлүңүзгө төп келди? Эми бүгүн ачык эле айтсаңыз, алар деле түшүнөт болуш керек. Ачык эле айтайын, бирок бирөөнүкү да төп келген жок. Эмне дегенде сиз билесиз, мен бир топ жыл ошол социалдык комитеттин төрайымы болуп иштедим. Ал жерде түздөн түз саламаттык сактоо тармагы биздин көзөмөлүбүздө болчу, менин көзөмөлүмдө болчу. Анан кийин алардын баягы бардык жасап аткан иштерин талданып турчу да, анализденип турчу биздин комитеттен, өзүм да карап турчумун. Ошол негизде эмне үчүн деп суроо бердиңиз, сиз албетте туура да айттыңыз өзүңүз, жетекчиге байланыштуу деп. Бүгүнкү күнү карап көрсөң, акыркы министрлердин баары эле жаман адам дебейм, адамгерчилиги жакшы адамдар, бирок алар даяр эмес жетекчилер болгон. Анткени министр болуш үчүн ошол баягы тепкичтин баарын өтүү зарыл. Качан тепкичтин баарын өтсөң, мына ошол жерде көйгөйдү да билесиң, аны чечүүчү ыкмаларды да билесиң. Анан кийин 20 жыл биздин өлкөбүздө жашаган киши кантип министр болду? Мисалы, аны көрдүк. Бул сиз Батыралиев мырза жөнүндө айтып Эми фамилияларын айтпай эле коелу, тарынып калар да, бирок муну мен эле эмес, жалпы эл билет. Андан кийин карап көрсөк, мынакей жетекчи болуп иштебеген такыр. Жетекчилик тажрыйбасы жок, жөн эле диплому врач болгон адамдар дагы иштеп атышты, аны көрүп атабыз. Анан кийин албетте бул адамдар албетте тажрыйба алыш үчүн булар иштешет мүмкүн. Бирок аларга көбүрөөк убакыт керек болуп калып атат да. Тажрыйбаны алып, анын баарын баягы салмактап, анан туура чечим кабыл алыш үчүн көп убакыт керек болуп атат. Ошон үчүн жеке маган азыр бир дагы ошо иштеген министрдин, саламаттык сактоо тармагын жетектеген министрлердин жасаган иштери, өздөрүнүн орду мени толук мындай канааттандырбайт да. Ошол бул абдан оор тармак, өзүңүз билесиз. Именно ошо пандемияда бул бардык баягы кемчиликтерди жасаган, жетишпегендиктерди көп жылдан бери келаткан мынакей ачык, айкын көргөзүп койду элибизге. Ошон үчүн мына эгерде уюштургуч адам ошол убакта
тажрыйбасы чоң, мол адам ошол убакта пандемия башталган убагында иштесе, көп нерсени оңдосо болмок. Көп биздин элибиздин өмүрүн сактап калсак болмок. Бирок андай болгон жок го. Ошон үчүн баягы бизде кыргыздар вообще негизи биз өзүбүз бийлик жакшы көрөбүз да. Каякта болсо дагы, эмне болсо да айтып портфель көтөрүп жүрүш керек. Эмнеге ошол эки министрликке баратканда, ошол эки сунуш түшкөндө эмнеге өзүн адам салмактабайт? Иштей аламбы же абелим кетип калабы депчи. Ошондой эле болду го, баарын көрүп атабыз го. Иштей албаган адамдардын ашмалтайы чыгып бүгүнкү күнү. Ошол пандемия көргөзүп койду, баардык анын анча-мынча топтогон кадыр баркынын баарын кетирди. Ошон үчүн мен ойлойт элем, бул кадр саясаты түздөн түз биздин өлкөмүнүн өсүшүнө дагы, элдин жакшы жашашына дагы түздөн түз байланышта. Негизи азыр жогорку кеңештин депутаты болуш үчүн талапкер болгондор эл менен жолугушканда көп айтышат да. Көрүп деле жүрөбүз, буга чейин деле мындай традиция бар болчу. Мен мисалы жолуңарды оңдоп берем, көпүрөңөрдү куруп берем деген сыяктуу баягы аткаруу бийлиги жасай турган жумуштарды убада кылышчу эле да. Бирок алардын негизги сиз айтмакчы вазифасы эмне экендигин унутушчу да. Анан же бул баягы элдин добушун алуу аракети үчүн жасалган кадамбы? Анан сиз дагы шайлоочуларыңыз менен жолукканда ошондой убадаларды берип атасызбы же мен мыйзам эле жазам деп жатасызбы? Эми албетте эл баягы 5 жылда бир жолу келе турган шайлоодо өзүнө керектүү, өзүнүн көйгөйүн чечүү үчүн ошо талапкерди шайлайт. Тандайт. Ал эми тандоого туура келиш үчүн, тандоосуна ээ болуш үчүн албетте депутаттар убадаларды жакшы эле беришет. Бирок анын убадасын артын, эртеңки күнүн аны кантип чечип берет, аны кантип аткарат деген ойлоп туруп бериш керек убаданычы. Мен, например, берип аткан убадаларыма мен өзүм жооп бере алам. Ошон үчүн аларды берип атам. Албетте бериш керек, бербесе болбойт. Эмнеге элдин добуштарын жыйнап алып эле анан суу чымчык болуп отура бересиң баягы. Андай болбойт. Ал иштеген үчүн баратасың, ошо элдин көйгөйүн чечем деп баратасың. Значит, сен убада бергенден кийин аны аткарасың. Болду. Эгерде аткарбасаң, мындан ары сени эл шайлабайт. Сөздүн төркүнүн мен сиздин жасап жаткан баягы ишкерчилигиңиз жөнүндө сурагым келип жатат. Кыргызстанда фармацевтика секторундагы эң рейтинги жогору, бизнеси гүлдөп турган ким десе дароо сиздин ысымыңызды айтып жүрүштү. Өзгөчө пандемиянын шартында дары-дармекти кимдер кымбаттатты дегенде дагы сиздин ысымыңыз айтылды. Азыр ушул айтылгандар чынбы? Ал такыр чын эмес. Эми албетте баягы көнүп калган фамилияны жакшы жатка билип калган ошо айтыла берет экен, кимди жакшы тааныса билсечи. Биринчиден, мен ойлодум эле да, ошо пандемия бүткөндөн кийин жанагы чынында эле врачтарга абдан чоң таазим болуп атат да, врачтарга чоң алкыштар айтылып атат. Бул өтө туура нерсе. Бирок врачтар кандай кыйын болбосун, эгерде дары жок болсо эчтеке кыла алышмак эмес. Эчтеке. Ошон үчүн ошол убакта пандемияда жолдор жабык болбоду. Бул бир деңиз. Каттам жок. Андан башка ошол эле жана дарыларды чыгарып аткан заводдор өздөрүнүн өлкөсүндөгү жетекчилик, мындайча айтканда, мындай эме коюшту да, запрет коюшту. Чыгарбагыла сыртка депчи. Мисалы, ошо бизге керектүү дарыларды Өзбекстан чыгарбай койду, Россия чыгарбай койду, мисалычы. Ошонун баарын кандайдыр бир ыкмаларды таап, жолдорду таап, тимеле билбейм, баягы возможный и невозможный нерселердин баарын жазап, ошо өлкөгө алып келип аткан үчүн мен ойлойт элем, ошо фармацевттерге бир алкыш айтпаса дагы, орден илбесе дагы жөн эле ыраазычылык айтып коюш керек болчу да. Биздикилер болсо баягы эми чынын айтканда бизнесте жүрөт да көбүчө. Бул мен жөнүндө көп эмес. Ал жерде 200-300 компания бар. Дары-дармек менен алектенип аткан. Менин атым эмнеге айтылат? Жана мен айттым. Мени көбү таанышат. Фамилиям да белгилүү ошон үчүн. Рейтингдеби?
Iya. Сиздин рейтинг Эми жогору? рейтинг өтө төмөн деп деле айтпайм, бирок эми өйдө деле деп айтпайм, ортодо да, ортодо деген болсок. Анан эми ошон үчүн фармацевтикада жүргөн бизнесмендер булар тынчтыкты сүйөт. Любой фармацевтика башка любой жерде соода саттык менен алектенгенде тынчтык болуш керек. Жана ызычуу болбош керек да. А эми ошон үчүн ызычууну кылбайлы деп алар унчуккан жок. Чын айтканда жана көбөйтүп жиберди, бааны көтөрдү, жана башка дегенчи. Албетте андайлар да жок эмес. Бирок жалпы жана сиз айткан алдыда турган бүт ошореке өлкөгө мындай салымын кошуп аткан компаниялар эч качан андай кылган жок. Аны любой жанареке салык органыбы, укук коргоо органыбы баары эле текшерип койсо болот. Анткени бүгүнкү күнү фармацевтика тармагында баары ак иштешет. Не дегенде жашырган эчтекеси жок, баары электрондук системада иштейт. Любой эле баары эле көрүп койсо болот. Канчага алды, канчага сатты депчи. Ошон үчүн мен ушул эфирден пайдаланып айтып кетейин дегеним, эч ким жанагындай бааны өтө вообще чоң көтөргөн жок. Албетте любой соода саттыкта 10%дан 30%га чейин кошуп сатылышат. Эми соодагерлик деген ошо да туура, алып келгенде жолу бар, башкасы бар, расходу бар дегендейчи, зарплатасы бар. Мына ошонун гана деңгээлинде. Андан өтсө, өйдө болуп калса, бизде бизнес, фармацевтикалык бизнес токтоп калат. Анткени биздин өлкөбүз өтө кичинекей, жана мейкиндикте абдан көп жанагындай конкуренция чоң. Ошон үчүн биринин баасын биринен түшүрүп иштешет. Ошон үчүн жанареки пандемияда байып кетти, анан көтөрдү, анан дагы бир сөздөрдүн баары негиз жок нерсе, негиз жок. Ушул фармацевтика рыногундагы иштеп аткан компаниялардын алып келген продукциялардын ичинде сиз жетектеген компаниянын үлүшү канча пайызды түзөт? Эми мен муну билбейт экенмин. Не дегенде мен бүгүнкү күнү ал жерде кожоюн эмесмин, ал компанияда мен өзүм. Не дегенде биздин жана жеке менчиги башка кишилерге көп убакыттан бери өтүп кеткен. А сиз эмне ишкерчилик кыласыз? Мен ошол компаниянын негизи чынында өзүм түзгөм. Мен ошондо бир топ жылдары иштегем. Бул мен аларды жөн эле карап тура албаймын. Мен ал жерде бүгүнкү күнү ошо биздин жагдайга карата менин иши убактым болуп калган үчүн ал жерде мен кризис менеджермин. То есть мен ал жерден баягы бир кыйынчылыктардан алып чыгуу деп коет да, кризис менеджер. Мынакей ошо кыйынчылыктарды жоюу максатында, ишти алдыга алып баруу максатында ошо ишти алып барам да. Эми программабыздын, маегибиздин соңунда электоратыңызга кандай кайрылууңуз же каалоо тилегиңиз бар? Мен чынын айтканда өзүмдүн элиме абдан ыраазымын. Мүмкүн мен андай татыктуу эместирмин, бирок мен каяка барбайын, эмне кылбайын, элим ушундай бир жакшы бир маанай менен мени тосуп алат, жакшы маанай менен мен менен баарлашат, мага айткан жакшы сөздөрү, каалоо тилектери үчүн мен абдан ыраазымын да. Урматтуу менин элим, мурун кандай иштесем, азыр дагы эгерде ишенимиңиздерди көргөзсөңүздөр, мен мындан ары дагы эки эсе жакшы иштейм деп сөз бере алам. Кудай буйруса тажрыйба бар. Өзүңөр болсо баарын көргөнсүңөр, билгенсиңер, ошореки баягы нукта биргеликте иштейбиз, биргеликте Кудай буйруса көйгөйлөрдү жеңебиз деп мен силерди ишендирип кете аламын. Чоң рахмат, анда бул ирет ийгилик жылмайсың. Рахмат.